$39.000 kılıp aldım. İşengile bu çındık kattalıp sizler de akça alıgıla. Соц тармактарда Кыргызстанда туруп эле $5.000 тапса болот деген видео тарап жатат. Белгисиз каржы схемасын жарнамалаган мындай контент канчалык ишенимдүү? Бул видеону Facebook'та Get Telegram аттуу колдонуучу бөлүшкөн. Анда блогер Улукбек Карыбек уулу Кыргызстанда туруп эле $5.000 $25.000 чейин иштеп тапса болот деген бир нече адам менен баарлашат. Тасмада Альхамдулиллах деген телеграм каналдын аталышы жазылган. Бул кандай каржы булак? Андан чындап эле көп суммадагы акчаны 100% кепилдик менен тапса болобу? Биз шек жараткан шилтемени текшерип көрдүк. Бул видео таргетке жарнамага коюлуп, астында подробнее деген шилтеме бар. Анын басканда телеграм каналы аркылуу 2900 сом инвестиция кылсаңыз, акчаңызды көбөйтөбүз деген убада берилген. Бул схема Binance платформасы аркылуу соода кылабыз деген жүйө менен ишендирет. Телеграмга багыттаган шилтемени басканда белгисиз каналга алып барат. Анын админи Алия Бердибаева аттуу жаран Мбанктан Берчин Станислав аттуу жарандын эсебине акча которуп, 5 сааттан кийин аны көбөйтүп берерин убадалайт. Видеонун түп нускасын Карыбек уулунун YouTube каналынан таптык. Ал чынында Американын айлыгын Кыргызстанда тапкандар деген темада 10 ай мурун видео жарыялаган. Материалда Бишкектеги транспорт каттамдарын көзөмөлдөгөн трак диспетчер тууралуу баяндалат. Ал жерде жогорудагы каржы схемасы тууралуу болгон эмес. Кыркылган видеодогу кыз айына $5.000 тапса болот экенин айтат. Ал эми чыныгы видеодо ал диспетчерлик кызматта АКШдагы трактар менен кантип иштейт экенин айтып берет. Видео байланыш менен сүйлөгөн адам кыркылган видеодо ал $20.000 $25.000 чейин тапса болот экенин билдирген. Бирок ал чындыгында аталган диспетчерлик трак компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири. Ал анда өз ишмердүүлүгү тууралуу айтат жана эч бир каржы булагын атаган эмес. Аталган видео кыркылып, башка максатта монтаждалганы чын же жалганын биз Улукбек Карыбек уулунан тактап көрдүк. Негизи мындай шилтемелер, схемалар көп учурда шек жаратат. Себеби финансылык рынокто эч качан 100% кепилдик берилбейт. Ошондой эле алардын Binance сыяктуу белгилүү платформаны колдонушу дагы күмөн жаратат. Анткени бул платформа дүйнөдөгү эң чоң жана популярдуу криптовалюта биржаларынын бири. Криптовалюта рыногу тобокелдүү. Анткени алар банктардай болуп өкмөт тарабынан катуу көзөмөлгө алынбайт. Ошондуктан айрым шылуундар криптовалюта аркылуу акча жугуртуп, алдамчылык кылышат. Криптовалютада транзакцияны артка кайтаруу мүмкүн эмес. Андыктан шылуундар үчүн бул ыңгайлуу. Жыйынтыктап айтканда, видео атайлап кесилип, түп нускасы өзгөртүлгөн. Алгачкы видеодо трак диспетчер тууралуу айтылып, эч кандай шектүү каржы схемасы жөнүндө сөз болгон эмес. Бирок шылуундар видеону бурмалап, аны башка контекстке киргизишкен. Буга чейин да шылуундар белгилүү адамдардын видеолорун үнүн кыркып, башка максатта колдонгондор болгон. Негизи эле ушундай шектүү видеолорду көрүп, алданып калбоо үчүн өз алдыңызча тасманы башкы булагын көрсөңүз болот. Сөзсүз ал видеону соц тармакка кандай аккаунт бөлүшкөнүн анализдеп көрүңүз. Мындай ыкма аркылуу алар адамдарды оңой акча табууга үгүттөп, шектүү каржы схемаларды тартууга аракет кылышат. Бул схемаларга ишенбеңиз. Акча салуудан алдын ар дайым маалыматтын булагын текшерип, сунуштарды кылдат карап чыгыңыз.